Саламатсыздарбы? Бул Smart Максат сабагынын видео түшүндүрмөсү. Аны мен Назгул Акылбек кызы алып барам. Максаттар ишке ашпай калганда адамда өкүнүү, өзүнө болгон ишенбестик жаралат. Максаттар орундалышы үчүн эмне кылуу керек? Алдыдагы видео сабакта айтып беребиз. Балдар, ар бир адам дайыма алдына максат коюп жашаарын баардыгыбыз билебиз да. Азыр биз дагы ошол максаттар жөнүндө сабагыбызды баштайбыз. Ал үчүн балдарым, алдыңардагы баракты 2ге бүктөп алгылачы. Эми ошол барактын оң тарабына өзүңөрдүн максатыңарды бир сүйлөө менен жазгыла. Балдар, кана ким өзүнүн максатын окуп беришин каалайт? Элзада окуп койчу кызым. Мен Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын окуп чыгам. Рахмат, Элзада. Эми балдарым, сабактын мындан аркы бөлүгүн өтүү үчүн максатыңарды ошол партаңардын бир бурчуна коюп койгула. Азыр балдарым, мага 2 окуучу ыктыярчы болуп жардам бериш керек. Ким мага жардам бергиси келип атат? Аха, Шер мырза, Мадина, келип столдун үстүндөгү топтордон 3төн колуңарга алгылачы. Балдарым, бул топтор менен эмне кылууну билесиңерби? Бул топторду класстын тетиги бурчуна барып, могул урнага чүрүшүңөр керек. Тапшырма түшүнүктүүбү? Анда эми ошол жака баргылачы. Кимдин канча топ түшүргөндүгүн белгилеп турабыз. Ал үчүн мен доскага атыңарды жазып коеюн. Кана Мадина кызым, биринчи сен баштачы. Аха, Шер мырза, кезек сенде балам. Рахмат. Анда эмесе балдарым, мына чаканы карайлычы. Могул Мадинаныкы болчу. Чакада топ барбы? Жок. Демек Мадинага нөл белги коебуз. Ал эми Шер мырзанын канча топ турат чакасында? 1 топ турат. Аха, рахмат. Анда эмесе биринчи ыргытканда Мадина түшүрө алган жок. Шер мырза 1 топ түшүрдү. Ой балдарым, биринчи ыргытканда эмне үчүн топтун баарын толук түшүрө албадык? Агай, чака абдан эле алыс экен да, агай. Мадина, сен эмне үчүн толук түшүрө албадың кызым? Агай, мен чыкканда эле топтордун түшүшүнө ишенген жокмун. Анткени чака өтө эле алыс болчу. Аралык алыс болуп калса анда балдарым 3 кадам алга жылгылачы. Аха, эми ушул жерден таштап көрөбүз. Мадинага кезек берели дагы эле. Мадина, сен баштачы кызым. Жакшы аракет кыл кызым. Аха, балдарым, мына экинчи жолкусунда айырма барбы? Чакада канчадан топ? 1ден, рахмат. Анда эмесе белгилеп коеюн. Мадина 1 топ түшүрдү. Шер мырзачы дагы 1 топ түшүрдү. Мадина, сен бирөөнү түшүрдүң да экинчи жолкусунда. Эмне үчүн үчөөнү тең толук түшүрө албадың балам? Агай, жанагыдан жакыныраак болгон үчүн 1ди түшүрдүм. Мындан да жакын болсо толук түшүрүшүм мүмкүн. Аха, Шер мырза, жана да 1ди түшүрдүң эле, азыр да 1. Сен эмне үчүн түшүрө албадың толук? Үчүнчүдө толук түшүрөм, агай. Аха, анда эмесе балдарым, азыр силер өзүңөрдүн күчүңөр жете турган аралыкка келгиле. Мен ушул жерден толук түшүрө аламын деп. Ошол жерге келип, ыргытып көргүлөчү. Урматтуу окуучулар, карагылачы.
Мадина менен Шер мырза өздөрүнүн күчү жете турган аралыкта гана топторду толук чакага түшүрүп максатына жетишти. Силерге чоң рахмат балдарым. Орундуңарга отурсаңар болот. Отура бергиле. Демек, жалпы жыйынтыкты чыгарганда Мадина 4 жолу чакага топ түшүрдү. Ал эми Шер мырза канча жолу? 5 жолу чакага топту түшүрүштү. Анда эмесе сабактын кийинки бөлүгүнө көңүл бөлгүлө балдар. Эми балдар сабагыбыздын абдан маанилүү бөлүгүн түшүнгөнгө аракет кылгыла. Биз бүгүн силер менен смарт критерийлерге негизделген максаттарды үйрөнөбүз. Смарт деген эмне экендигин азыр процессте өзүңөр түшүнүп аласыңар. Бул англистин татаал сөзү. Ар бир сөздүн баш тамгаларынан кыскартылган. Балдарым, эсиңерде барбы? Жана топторду берип, оюнду баштаганда азыр биз эмне кылабыз дегенде силер билбеймин дедиңер да? Эмне үчүн мен ошол суроону бердим? Анткени биздин жасай турган ишибиз дайыма так болуш керек. Максатыбыз дагы так болуш керек. Конкреттүү болуш керек, анан кыска болуш керек. Башкача айтканда, максатыбыз кандай болуш керек экен балдарым? Биринчи, конкреттүү, кыска, так болуш керек. Себеби, эгерде максатыбыз өзүбүзгө түшүнүксүз болсо, конкреттүү болбосо, кыска болбосо, албетте ал максатка жетүү абдан татаал. Балдарым, эсиңерде барбы? Жанагы оюн көнүгүүсүн жүргүзүп атканда силер улам биринчи чакага ыргытып топ таштаганыңарда, экинчи ыргытып топ таштаганыңарда биз аларды эмне кылып атканбыз? Эсептеп аттык. Ким канча жолу чакага топту эмне кылды? Түшүрдү деп. Эмне үчүн бул оюн зарыл болду? Анткени биздин максатыбыз дайыма өлчөнө тургандай болуш керек экен. Демек, кандай болуш керек экен балдарым? Өлчөнө тургандай. Анткени балдарым, эгерде биздин максатыбыз өлчөнбөй турган болсо, биз максатыбыздын кайсы жерине келдик, кандай кыйынчылыктарды башыбыздан өткөрдүк, эмне кылсак максатыбызга жетишибиз керек, мына ушул нерселерди билбей калабыз. Андыктан мындан кийин силер койгон максатыңарда дайыма экинчи критерий максатыбыз кандай болуш керек экен? Өлчөнө тургандай болуш керек балдарым. Жанагы көнүгүүдө балдарым, эсиңерде барбы? Эң акыркы 3-чү жолу чакага топ ыргытканда эмне дедим эле силерге? Ар бириң өзүңдүн күчүң жете турган жерге келип, анан кийин чакага тооңарды ыргыткыла дедим эле. Эмне себептен? Себеби биздин койгон максатыбыз күч жеткидей болуш керек экен. Кандай экен балдар? Күч жеткидей. Андан кийин биз кызыктуу, биз өзүбүз кызыккандай максат болуш керек экен. Эгерде максат койсоң, ал максатка сенин күчүң жетпесе, аткара албасаң, ал максат ишке ашабы? Албетте ишке ашпайт да. Ошондуктан смарт критерийдин үчүнчүсү бул күч жеткидей, өзүңөрдүн алыңар жеткидей, силер кызыккандай максат болуш керек экен. Кымбаттуу окуучулар, 4-чү критерий, эгерде сен койгон максат реалдуу болбосо, ал максат ишке ашабы? Албетте жок да, туура айтып атасың. Албетте жок. Анткени биз турмуш менен байланыштырбасак, өзүбүздүн турмуш шартыбызга, маданиятыбызга, баалуулуктарыбызга ылайык келбеген максат коюп алсак, ал максатка жетүү албетте кыйын дагы болбойт дагы. Ошондуктан демек 4-чү критерий максат коюу дагы эмне экен балдарым? Реалдуулук экен, турмуш менен байланыштуулук экен. Эми балдарым, максат койгондогу эң негизги критерийлердин бири. Бул ошо критерийлердин ичинде маанилүүсү дагы болушу мүмкүн да. Бул убакыт. Эгерде биз максат койсок, ошол максатка бир конкреттүү убакытта жетпесек, анда максат коюунун зарылчылыгы да жок да.
Демек, мақсат қойсақ, ошол мақсатыбыз белгилүү убакытта эмне болуш керек экен? Ишке ашкыдай болуш керек экен. Белгилүү убакытта ишке ашкыдай. Белгилүү убакытта ишке ашкыдай болуш керек экен. Түшүндүңөр да. Анан эгерде максат коюп алып эле, ошол максатка жетүүнүн убактысы жок болсо, качан жетишин сага белгисиз болсо, анда андай максаттын зарылчылыгы деле жокко. Демек балдарым, бүгүнкү биздин смарт критерийлерге негизделген максатыбыз деген мына ошол. Эми балдарым, сабактын башында жазган максаттарыбызды алып чыгабыз дагы, коебуз. Байкагыла, ошол максатыңар смарт критерийлердин негизинде дал келеби, жокпу? Анда эмесе, ошол барактын экинчи жарымына ошол максатыңарды смарт критерийлерге негиздеп, кайрадан түзүп чыккыла. Балдарым, сабактын башталышында биз Элизаданын максатын уктук эле. Элизада, айтчы кызым, смарт критерийлерди өздөштүргөндөн кийин койгон максатыңда айырма болду балам? Агай, мен биринчи максат койгон таптакыр туура эмес коюп турмун. Менин максатым конкреттүү эмес, белгилүү убакытта белгилепмин жана өлчөнө тургандай да эмес экен. Ошол себептен мен смарт критерийлерге карап төмөнкү чоңдодум. Окуп бере берейинби? Мен ар ай сайын Чыңгыз Айтматовдун бир чыгармасын окуп, 2021-жылдын сентябрь айына 12 чыгармасын окуп бүтөм деген максатты койдум. Балдар, эгерде максат койгондон кийин ошол максатка жетүүнүн планын түзбөсө, аракеттенбесе, ал максат кыял боюнча гана кала берет. Мисалы, азыр эле силер Элизаданын максатын уктуңар. Ар бир айда Чыңгыз Айтматовдун бирден китебин окуп чыгам деп атат. Эми кызыктуу дагы суроолор туулат. Ошол китептердин баары Элизаданын үйүндө барбы же жокпу? Же болбосо Элизада аны китепканага барып окуйбу? Ушулардын баардыгын деталдуу түрдө пландаштырып чыгуу керек. Азыр урматтуу окуучулар, силер өзүңөр түзгөн максаттардын планын иштеп чыгасыңар. Балдарым, иштерди төмөнкүчө пландаштырабыз. Аткарылуучу иштер. Ошо максатка жетүү үчүн кандай иштерди аткарасың? Мисалы, биринчи кадам эмнени жасайсың? Аны жазасыңар. Түшүнүктүү болдубу? Мына ошол ишти кайсы убакытта аткарасың? Мөөнөтүн жазасың, балам. Эгерде аткарсаң, кандай натыйжа берет? Натыйжасын бул жерге жазып коесуңар. Мына ушинтип максатка кантип жетүүнүн, кадам сайын максатыңардын жетүүнүн планын иштеп чыгасыңар. Тапшырма түшүнүктүү болдубу? Анда рахмат, ишке кириштик. Балдар, максатыбыздын пландарын түзүп болдук окшойт. Кана ким окугусу келип жатат? Кана Аскат, окучу балам? Мен 4 ай аралыгында география сабагы боюнча даярданып, 2021-жылдын январь айында өтө турган олимпиадада 1-орунду алам деп максат койдум. Ушул үчүн октябрь айында даярдай турган репетитор менен сүйлөшөм. Даярдануучу китептерди дагы сатып алам. Бир аптада 4 жолу эжекеге даярданганы барам. Ноябрь жана декабрь айларында билимимди текшерип көрүүчү үчүн тесттерди да тапшырам. Рахмат, Аскат. Сенин география боюнча олимпиададан 1-орунду алышыңа биз ишенебиз. Сага ийгилик каалайбыз. Эми балдарым, биз смарт критерийлерге негиздер максат жасап бүттүк да, түзүп бүттүк да. Эми ошол максатыңардын символун жасайсыңар, балдарым. Балким ошол максатыңарды силер кандай бир көрүнүшкө,
кубулушка, буюмга, нерсеге окшоштурасыңар. Азыр ошол символдорду, бул пластилиндерди аласыңар дагы, ошо максатыңардын символун жасоого киришкиле. Балдар, доскага көңүл бөлгүлө. Шкаланын вертикалдык бөлүгүндө 2020 жылдан 2024 жылга чейинки 4 жыл белгиленип турат. Ал эми горизонталдык бөлүгүндө жылдын 12 айы жазылып турат. Эсиңерде болсо керек, Эльзада өзүнүн максатында ар бир айда Айтматовдун бирден чыгармасын окуп өтөм деген. Азыр Эльзадага сөз беребиз. Эльзада сөзүнүн башында өзүңдүн максатыңдын символу жөнүндө окуучуларга баяндап бересин. Баяндап берип бүткөндөн кийин ошол максатыңа качан жетесиң, кызым? Ошол максатка жеткен учурга символуңду жабыштырасың. Бул процессти башка окуучулар кайталайбыз. Тапшырма түшүнүктүү болдубу? Эльзада, анда сөз сенде, кызым. Мен максатымдын символ катары мени жасадым. Айтматовдун 12 чыгармасын окуп болгондон кийин мем көркөм чыгармалар менен азыктанат. 2021 жылдын сентябрь айында мен өз максатыма жетем. Мен максатымдын символ катары ушул медалды жасадым. Анткени биринчи орунду алгандар ушундай медаль менен сыйланат. Мен 2020 жылдын октябрь айынан баштап максатыма кирише баштаганмын. Ошондо 2021 жылда январь айында максатыма жетем. Мен максатымдын символун китепке окшотуруп жасадым. Өткөн окуу жылында физика жана алгебра сабактарынан чейректе 4 жыгып калган болчумун. Быйыл 5 оңдойм. Ошондо 2020 жылдын декабрь айында максатыма жетем. Рахмат, балдар. Баарыңардын асыл максатыңардын ишке ашышын каалаймын. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү сабакта силер конкреттүү, кыска, так, өлчөнө тургандай, кызыктуу, күч жеткидей, белгилүү убакыттын ичинде ишке аша турган максаттарды коюуну үйрөнүп алдыңар. Мындан кийин силер дайыма өзүңөрдүн максатыңарды смарт критерийлердин негизинде коюп, аны ишке ашырып жүрүшүңөрдү каалаймын. Аман болгула, балдарым, бар болгула. Эмесе балдар, курулай кыялданып эле жүрө бербей, смарт критерийлер менен максат коюуну улам тажрыйбалап тургула.